Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садым Кожоевич, биздин мамлекеттин башында, элдин башында сиздей улуу инсан, акылдуу адам турганда, улуу кыргыз, акылман элим турганда, мен ойлойм, биздин илимий борбор эч качан жабылбайт деп. Сиздердин колдооңуздарды биз күтөбүз. Рахмат барыңыздарга. Telefon menен сүйлөштүк. Мен өзүм чалдым ага. Мен эки жолу чалып, кече күнү, мурда күнү да. Мен эки жолу сүйлөштүм мурдагы телефон менен. Эки жолу сүйлөштүм. Ал айтат, мен айттым. Эми алам десең ал дедим. Алып сал. Жагат сен өзүң жазып кет дейт. Сен өзүң жазып кет дейт. Мен айттым, мен кетпейм. Алсаң алып сал кула. Не аласың? Бийлик колуңда турат. Бийлик колуңда турат. Алсаң алып сал дедим. Бирок мен өзүм кетпейм. Мен айтып кетем. Момча эл турса, журт турса, азыр канча деген пациенттер кече күнү неге чыгып кетти интернетке. Мына бир күндүк киши 50 киши жазылыптыр кече мага. 50 кишини көрдүм. 6 операция жасап, чыгып 50 кишини көрүп, анан айттым, мен чечип коелар. 15-иңерди көрдүм, 35-иңер калдыгыр. Мен Минздравга барып келейин. Кечинде барып күтүп отурдум, келген жок. Анан кайра келип, саат 10го чейин прием болуп, пациенттерди көрүп, анан жөнөттүм да. Анан мен ал кишинин максаты мындай да, мени алыш керек болду, мени жоготуш керек. Мен кетишим керек Кыргызстандан. Ал кишиге мен жолтоо болуп атам. Буйрук менен алып алса соттошосузбу? Аны убакыт көрсөтөт, азыр мен айта албайм. Аны убакыт көрсөтөт. Азыр агай неме деген да сездирип болот атпайбы? Сауырбек Атбековичтин жасаган операциялары кымбат, 5.000, 15.000 долларга чейин. 5.000 ошол боюнча да мен да айтып коеюн. 5.000, 15.000 доллар деген жок, болгон эмес, болбойт да. Бизде эң эле кымбат операция эмес, имплант. Дагы айтып коеюн. Имплант 2.5 доллар турат. Эң кымбаты. Ал жанагы эмнелер, тизе муундары, ошолор кымбат турат, импланттар. Ал чет өлкөдөн келет, бизден чыкпайт. Ал биз сатпайбыз аны. Мен сатпайм аны. Менин жакындарым да сатпайт, мен дагы айтып. Аны атайын фирмалар алып келип сатат. Анан пациенттер өздөрү сатып алат. Азыркы күнү өздөрү онлайн деп коет атпайбы? Жанагы интернет аркылуу сатып алат. Биз несин беребиз? Банк, жанагы заводтон сатып алат. Заводтон акча которуп сатып алышат өздөрү. Эң эле кымбат. Бул эми аз эле ашып кетсе бир 10-20 кишиге протез коюлса, жылына калгандары андан арзан. Имплант. Эгер ошол операцияны Турцияга жасатам десе, Россияга жасатам десе, ал 2-3 эсе, 5 эсе, 10 эсе кымбат турат. Турцияда 28.000 долларга чейин турат, тизе алмаштыруу. Мен силерге айтып коеюн. Биз бир дагы адамды көчөгө чыгарып койгон эмеспиз, койбойбуз. Сен акчаң жок экен, бизге бомждор жатат, акчасы жоктор келет, айылдан келет. Мына бу жерде врачтар отурабыз, баарыбыз чогултуп, айлыбыздан чогултабызбы, кандай чогултабыз, ошого сатып берип, жанагынын бутуна салып туруп, анан чыгарып атабыз. Эки күндөн болуп аткан окуяларды мен тынчсызданып түнү менен уктабай чыктым. Мен Жамгырчиев Кубанычбек. 1976 жылдан бери ушул больницада иштейм. Мен келгенде бул больница бар эле, аркы фундамент эле бар болчу. Айтылып аткан 4-чү больницада да иштедим. Ал убакта Аспек Молдокулов деген главврач болгон. Андан кийин Бинисте болду. Больница скорой медицинасы, анда да иштедим. Анан Бинисте да иштедим. Мындайча айтканда мен сыртынан эмес, ушу больницаны түп тамырынан бери как арасын иштеп келаткан кишимин. Мына жерде турган, арабызда турган кээ бир менин коллегаларым мен иштеп атканда энесинин ичинде болчу.
Kee student bolчу, kee окуучу болчу. Анткени менин каным менен жаным менен бирөө бул жалган. Мынакей айтпай коелу. Травматологиядан илгери бир хирургияга жабышкан өзүнчө бир кафедра болгон. Анан бөлүнүп чыкты. Ал убакта мисалы профессор Червинский деп болгон. Анан бир 2 доцент үс болгон Кыргызстан. Раматылы Казым Тазабекович, Сатынды Кожакматович. Мынакей эгерде больница Бенедикто жаман болсо дейли да. Анда ушунча кандидаттар чыгат беле? Чыкпайт болчу кандидат. Докторлар чыгат беле? Чыкпайт болчу. Сырттан бирөөдөн травматологияга деп келип көрсөтө турган жери ушу жер. Мейли баягы илгеркидей чачыранды эмнени көрсөтөбүз? Айылды барып көрсөтөбүзбү? Ошондуктан мен бул целенаправленный мишенге алган агрессия деп эсептейм. Ошондуктан Бенедиктого колуңарды тартып, анан көрөк көтөрүп өйдүрөк Кыргыздын намысы болуп аткан учреждениянын мындандарды өркүндөтүш деп эсептейм. Өзүм өз каалоом менен Жумабеков Сауырбек Артисбековичтин колунан операция болгум келип эле келдим. Анткени 10-15 жыл мурун мен өзүмдүн апам ушул кишинин колунан 2 жолу жан башынан операция болгон, ийгиликтүү болгон абдан. Мен ушу түздөн-түз ушу кишинин колунан операция болоюн, анткени мен бул ишиге ишенген үчүн келдим да. Андан тышкары бул ишини бүгүнкү кезде Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанымал кылды. Өзүнүн ушунчалык таланттуу операция жасагандыгына байланыштуу ар кайсы мамлекеттерге барып, башка элдердин да операция жасап келип атат. Ал эми кыргызстандыктар, көптөгөн кыргызстандыктар бул кишинин колунан операция болуп, ийгиликтүү айыгып кеткендерди мен толтура билем. Анткени биздин ошо көлдө эле кошунабыздын баласы 2 буту абдан эле тайтактап баскан, басып төрөлгөн да, бая тубаса. Ошол киши, ошол баланы 2 бутун 2 жолу операция жасап өз-өзүнчө бутуна тургузуп койду. Андан тышкары толтура бул кишиден операция алган көптөгөн адамдарды мен билем. Ошол үчүн ишенген үчүн мен дагы ушул кишиге келип отурамын. Анан ушул жердеги жаштар өсүп атыптыр, ушул кишинин колунан абдан таасирдүү, жакшы практика алып, үйрөнүп атышат. Мына ошолорду өстүрүүгө биздин өлкөбүз, Кыргызстандагы ушу бийликтегилер жардам бериши керек. Финансылык жактан шарт түзүп бериш керек. Ошолор үйрөнүп калсын. Ошол кишинин ыкмасын, практикасын деп шарт түзүп бериш керек деп ойлойм мен бүгүнкү күндө.